Керектөөчүлөргө электр энергиясына болгон басымды азайтуу, үнөмдүү пайдаланууга үндөө максатында Талаш шаардык электр тармактар ишканасынын кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Галина Абдукаимова Талаш шаарынын тургуну. Ал электр энергиясын үнөмдүү пайдаланган кардарлардын катарында. Алса кышкысын эч кандай жылыткычты пайдаланбастан от жагып үйүн жылытат. От жагылган үйдө тамак аш, чай да мештин үстүндө кайнатылып, электр энергияга бир топ үнөмдүү болорун билдирет. Бул аракет электр энергиясын гана үнөмдөбөстөн өз капчыгыбызга да пайдалуу экенин айтат. Мен электр энергиясын түгөч убакта үйгө колдонбоймун. Анткени чыгым көп болот да. Ошол эле от жагып, жыгач жагып, чай кайнатып, үстүнө тамак деле бышат. Ошондой кылып экономдоп жашасак болот. Мына суу сактагычтар баардык тең сууларга саятат. Ошого байланыштуу мен бүт Талас областында, Талас районунда, Талас шаарында жашаган үйдөгү апаларды, сиңдилеримдин баардыгын тең чакырам. От жагыш керек. Мындай текшерүүлөр Талаш шаарындагы тойканаларга да жүргүзүлдү. Анда отканалардагы мештердин абалы жана коюлган пломбаларга басым жасалды. Рейд учурунда тойканалар эбак эле электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу максатында имаратты көмүр менен жылытууга, ошондой эле тамак аштарды газга, отко даярдоого өткөнүнө күбө болдук. Автоматский свет өчөр менен автоматский иштейт. Бул баягы сактыкта кордук жоктоп кетти. Бул биздин эмес, запасной дейт. Анан тамак аштарыбыз бүт казанга бышат. Нандарды бүт казанга бышырабыз. Эттер, тамак ашты бүт казанга бышат. Энергетиктердин бул чакырыгын ишкерлер туура кабыл алып, альтернативалык жол менен имаратты жылытууга өтүшкөн. Пушкага заказ бердим, бир жуманын ичинде келет, буюрса 44 000. Ошол неме менен дизель саярка менен жылытат кафени. Ошону 6 саатта 10 литр экен. Где-то бизде жарым саат жылытат экен. Пушканы мен көрүп келдим. Алматыга заказ бердим, Казакстанда бар экен. Эч эрежени бузган жокпуз. Жакшы колдонуп атабыз. Электр энергияны тартыштыгынан улам турак үйлөрдү электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынат. Буга байланыштуу 3 фазага уруксат берилбейт. Тагыраагы 2024-жылдын апрель айына чейин мораторий жарыяланган. Бүгүнкү күндө бул талаптын аткарылышы боюнча Талаш шаарындагы тургундардын үйлөрүнө рейд жүргүзүлдү. Кыргыз улуттук электр тармактар ишканасынын 712-приказынын негизинде уруксат жок, кагазы жок кардарларга техникалык шарттары жок үйлөрдүн өчүрүлүп атат отоплениялары. Бүгүнкү күндө азыр население деп коебуз, биз калк кардарларга уруксат 3 фазалуу уруксаттары азыр бүгүнкү күндө токтотулду. 2024-жылдын апрель айына чейин кардарлардан суранып кетет элек, жана альтернативдик көмүр отундарына өтүзүнө суранып кетебиз да. Бүгүнкү күндө Талаш шаары боюнча 1 айлык электр энергияга болгон керектөө 12 миллион 6 миң киловатты түзөт. Ал эми күнүнө 420 киловатт керектелет. Учурдагы аба ырайынын жылуу болушуна байланыштуу керектөө лимиттен ашкан жок. Бирок кышкысын жогорулашы ыктымал. Мындан улам чектөөлөр киргизилет. Кечки максимум, анан эртең мененки максимумдар каралганда, бул кошумчада жана келишимдер түзүлдү. Ал жерде каралган ошо кечки саат 18:00-дон 21:00-га чейин ошо биз суранып кетет элек кардарлардан. Ошол маалда бизге ошо биздин могу аба чогулгаларында жана көмөк чордондорунда жана нагрузка болбош үчүн ошол маалда электр энергиясын азыраак колдонуп, мүмкүн болсо башка газды колдонуп же дагы отун жагып бизге ошо жардам катары көрсөткөнсеңиздер, ушул маалдарда бизде жүктөн көбөйүп кетет. Климаттык шартка байланыштуу быйыл Токтогул гидроэлектр станциясында суу өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 2 миллиард куб метр аз топтолгон. Буга байланыштуу электр кубатын өндүрүү быйыл 15 миллиард киловатт саатка жетпей калышы мүмкүн деп божомолдонууда. Мындан улам электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу учур талабы экенин энергетиктер билдирүүдө. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.